Бул отургучта отуруп жасалуучу жөнөкөй көнүгүүлөр топтому тизе муунун курчап турган булчуңдарды чыңдап, кан айланууну жакшыртат. Натыйжада тизедеги чыңалуу жоголуп, оору басаңдайт жана муун калыбына келе баштайт. Биринчи көнүгүү. Буттарды кезеги менен созуу аткаруу. Отургучтун четине отуруп, аркаңызды түз кармаңыз. Буттарды кезеги менен бирден түздөп, кайра өзүңүзгө карай тартыңыз. Саны 20 кайталоо. Бутуңузду ар бир тарткан сайын тамандын учу менен согончогун иштетиңиз. Маанилүү. Кыймылдар жумшак болушу керек. Сандын арткы жана алдыңкы булчуңдары ишке кирет. Эгер катуу оорутуу болсо, бутту аягына чейин түздөбөңүз. Экинчи көнүгүү. Эки бутту тең созуу аткаруу. Эки бутту тең алдыга созуп, согончокко коюп, жана кайра артка учуна коюп тартыңыз. Саны 20 кайталоо. Маанилүү. Денени пресс аркылуу кармап, эркин дем алыңыз. Буттун учтары полго жеңил гана тийип, негизинен абада турушу керек. Үчүнчү көнүгүү. Бутту өйдө көтөрүп түздөө, квадрицепсти чыңдоо. Аткаруу. Сой бутту өйдө көтөрүп, тизени аздап түздөңүз. Суурулуп блок толбошу керек. 20 жолу кайталаган соң оң бутка өтүңүз. Саны. Ар бир бутка 20 кайталоодон. Маанилүү. Бутту катуу чайпабай дал ушул квадрицепс сандын алдыңкы булчуңунун эсебинен көтөрүңүзүз. Арканы түз кармап, баштын чокусу менен өйдө сунулуң. Эки бутту тең өйдө көтөрүп түздөө аткаруу. Отургучка бир аз артка отуруп, арканы түзөп, эки бутту тең өйдө көтөрүп түздөөңүз. Саны 20 кайталоо. Иштеген булчуңдар. Сандын алдыңкы бети чыңалып, тизе мууну стабилизацияланат. Ошондой эле пресс эң сонун иштейт. Керек болсо булчуңдар эс алуусу үчүн бир аз тыным жасап алыңыз. Бешинчи көнүгүү. Ступни менен иштөө. Камбала сымал булчуң аткаруу. Отургучтун четине отуруп, бутту 90° бурчта бүгөп, согончокту өйдө көтөрүп, буттун учуна турабыз. Отургучка же дубалга жөлөнүп алса болот. Саны 20 кайталоо. Алтынчы көнүгүү. Балтыр булчуңдарын иштетүү аткаруу. Буттарды түз сунуп, буттун учтарын өзүңүзгө карай жана өзүңүздөн ары тартыңыз. Саны 20 кайталоо. Жетинчи көнүгүү. Жазаңдатуу, муунун айландыруу аткаруу. Буттун учтарын өзүңүзгө чыңалуу менен тартып, сыртты көздөй тегерете айландырыңыз. Саны 10-20 кайталоо. Аякташы. Көнүгүүдөн соң тизелерди өзүңүзгө тартып, бир аз эс алыңыз. Сегизинчи көнүгүү. Отургучтан аздап көтөрүлүү, интенсивдүү чыңдоо аткаруу. Буттарды ийиндин кеңдигинде коюп, отуруп туруп жаткандай отургучтан жамбашты бир аз гана көтөрүңүз. Саны 15-20 кайталоо. Маанилүү. Эгер тизиңиз катуу ооруп жатса, бул көнүгүүнү өткөрүп жиберсеңиз болот.
Тизелер дайыма туруктуу фиксацияда болушу үчүн аларды буттун учтары тарапка багыттаңыз. Бүтүрүү жана релаксация булчуңдарды бошотуу. Көнүгүүлөр бүткөндөн кийин буттарды бир аз силкилдетип, булчуңдарды толугу менен эс алдырыңыз. Созулуу, түз арка менен капталдарга, алдыга артка бир аз сүйөнүп эс алыңыз. Кеңеш: бул комплексти күн сайын аткаруу сунушталат. Чыңдалуу натыйжалуу болушу үчүн 1-4 мамилеге подход чейин жасасаңыз болот. Бул гимнастика абдан жөнөкөй жана натыйжалуу.